АКШга мыйзамдуу жетүүнүн жолдору кандай? Саммитке АКШ муктаж беле же Кытайбы? Макрондун үй бүлөсү актриса тууралуу маалыматтарды четке кагууда. 38 жаштагы украиналык ишкер түленге ташырыткан үчүн камакка алынды. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 май 26 жыл Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышы бизге катталып, колдоп туруңуз. Дональд Трамп бийликке келгенден бери миграциялык текшерүүлөргө карабай Америкага келип окуп жашап, жашоосун жакшыртсам деген мекендештерибиздин саны азая элек. Биздин редакцияга Эсен Тур деген жигит АКШга туристтик виза менен келип, кантип мыйзамдуу жол менен калып калсам болот деп кайрылды. Бул суроого кеңсеси Чикаго шаарында жайгашкан Tunch Law юридикалык компаниясынын бизнести өнүктүрүү боюнча директору Темирбек Ажыкулов мындай деп жооп берди. Кимде ким Америкага виза менен келип, мыйзамдуу түрдө келгенден кийин, бир канча убакыттан кийин турист болуп жүрдү дейли, Америка жабып калды, Америкада калып окуусу келди дейли, же болбосо Америкага инвестиция кылып ишкер болом деп чечим кабыл алды. Ошол учурларда Америкада калгандан кийин туристтик статустан башка статуска которулуп калса болот. Мисалы, студенттик статуска, F1 деген статус бар, ошол статуска окуу жайына жайгашып, окуу жайына регистрация кылып өтүп кетсе болот. Же болбосо акчам бар дейт, инвестиция кылам деген ниети бар болсо, анда E2 деген инвестициялык виза бар. Ошого 50 миң, 60 миң доллар акча вложение кылып, статусун алмаштырып, бул жерде инвестор болуп калса болот. Андан нары дагы албетте таланттуу болсо EB1, 2, 3 деген визалар бар, ошолорго тапшырып, грин карта дагы алып алса болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр бар. Айта кетүүчү маалымат, Tunch Law Firm компаниясынын тажрыйбалуу лицензиясы бар юристтери АКШга келүүнү каалаган адамдарга да кесипкөй жана мыйзамдуу кеп кеңештерин беришет. Документтерди туура каттоодон тартып, сотко чейинки коштоо сыяктуу бардык татаал процесстерге жардам алсаңыз болот. Эми көрсөтүүбүздү президент Дональд Трамптын Кытайга сапары менен улайбыз. Трампты Кытай жогорку даражалуу конокту тосуп алгандагы бардык шаан шөкөт менен урматтап кабыл алды. Бирок Трамп менен Кытайдын лидери эл алдында бири-бирине урмат менен мамиле кылганы менен сүйлөшүүлөр белгиленген убакыттан узарды жана ал жеңил эмес өттү дешет эксперттер. Себеби Си Цзиньпин Пекинде Дональд Трампка Тайвань маселеси боюнча катуу пикирин айтты. Ал Тайвань темасына туура эмес мамиле АКШ менен Кытайдын ортосунда кагылышуу ал тургай чоң жаңжал алып келиши мүмкүн экендигин ачыктады. Бул тууралуу расмий Бейжин билдирди. Си Цзиньпиндин айтымында Тайвань маселеси Кытай менен АКШнын мамилесиндеги эң маанилүү тема. Ал Тайвандын көз карандысыздыгын көтөрүү, тынчтыкка каршы келерин белгилеп, бул аймактагы туруктуулук эки өлкөнүн жалпы чоң кызыкчылык экендигин билдирди. Пекиндеги сүйлөшүүлөр 2 саатка созулуп, соода, Ирандагы кризис жана дүйнөдөгү коопсуздук талкууланды. Си Цзиньпин Кытай менен АКШ атаандаш эмес, өнөктөш болушу керектигин билдирди. Ошондой эле ал АКШдан Тайванга курал жеткирүүнү азайтуу керектигин белгиледи. Жолугушуудан кийин Дональд Трамп сүйлөшүүлөрдү сонун деп баалап, Сини улуу лидер жана дос деп атады. Мен үчүн сиздин жаныңызда болуу чоң сыймык, мен үчүн сиздин досуңуз болуу чоң сыймык. Кытай менен АКШнын мамилеси мындан ары мурда болуп көрбөгөндөй мыкты болот, деди Трамп. Бирок ал Тайвань боюнча айтылган катуу билдирүүлөргө комментарий берген жок. Биз бул теманы белгилүү эксперт, аналитик, журналист Амирбек Азам уулу менен талкууладык. Азыр ошого көңүл буралы. Сүйлөшүүнүн алкагында Американын акыбалы кандай? Азыр Америка Кытайдан эмнеге муктаж, Кытай Америкадан эмнеге муктаж? Кытай Америкадан рынокко муктаж да, себеби Кытайда билесиң дүйнөдөгү эң чоң өндүрүш, ал өзүнүн керектөөсүнөн тыш бүтүн дүйнөнү эл керектөөчү товарлар менен
электротехникадагы баарысы менен эле камсыздай ала турган экономикалык кубаты бар. Америка Кошмо Штаттары Кытайдан албетте инвестицияга муктаж. Кытай Америкадагы экинчи чоң инвесторлор, Япониядан кийинки эле. Сейрек кездешчү минералдарга. Мына өзүң билесиң, 1 жыл мурда Кытай өкмөтү 7 минералга, сейрек кездешчү минералга өтө маанилүү чектөө киргизип койду. Алар болсо самарий, итрий, тербий, анан ушундайлар да аталышы да татаал. Бул бүгүнкү алдыңкы технологияга таянган Америка Кошмо Штаттарынын F-35 истребителинен башталып суу астында жүрчү кемелерге, космоско уччу спутниктерге, маалымат базалары, дата базаларга, кубаттуу магниттер, чиптер, компьютер айтор бардыгы мунсуз бүгүн эч бир өлкө жашай албай калды. Ракеталар барына. Мына ушунун бардыгы бул металлдар, сейрек кездешчү минералдардын 3/2 бөлүгү Кытайда жерден казып алынат. Бул 90%ке жакыны Кытайда кайра иштетилет. Монополист Кытай. Ансыз Америка болобу, Батыш Европа болобу баары эле Кытайдын көзүн карап турат. Курал жасайбы, алдыңкы технология жасайбы, космоско спутник учурабы, электромобиль чыгарабы, смартфон чыгарабы, баары эле буну карайт да. Америка Кошмо Штаттарда бул бар. Бул металл, бул сейрек кездешчү минералдар бар. Бирок аны өздөштүргөн эмес, аны иштетүүчү завод, фабрикаларды курган эмес. Аны куруш үчүн дагы миллиарддаган доллар керек. Мына ошол үчүн баягы Тоо Мухаммедке барбаса, Мухаммед Тоого барат болуп, Трамп мырза келип атат. Бул визит Трамптын биринчи мөөнөттөгү визитинен айырмаланып турат. Себеби биринчи мөөнөтүндө Трамп Кытайды тарифтер менен, алым салымдар менен, же орусча айтканда пошлина менен, бир жагынан, экинчи жагынан санкция менен кысып турса, бүгүн Кытай эч кандай андай механизм колдонбоду. Жөн эле эрежени бир аз катаалдатты. Болду. Демек бул жолку Трамптын сапары баягы мурдагы мөөнөтүнө караганда Кытай күчтөнгөн абалда барып атыптыр да, туурабы ошондо? Албетте, анан кийин күчтөнгөн абалдан да тышкары дүйнөлүк үстөмдүгү, айрыкча Советтер Союзу кыйрагандан бери дүйнөнү каалагандай эле башкарып калган да, тейлеп калган. Айтканы айткан, дегени деген болгон. Азыр дагы мисалы Венесуэланын президентин уурдап чыгып кетти го. Жөн эле. Анан Иранда бул маселе өтпөй калды. Саясий кубаты качып калган маал, тектоникалык өзгөрүүлөр, баягы географтар айткандай болуп атат. Мына ошол жаңы геосаясий баланстын башталышын ушу жерден көрүп атабыз. Эми ошол эле убакта Кытайдын дагы бир талуу жери бар, бул Тайвань маселеси да. Ушул Тайвань маселесин кимиси кандай курал катары пайдаланышы мүмкүн ушул сүйлөшүү маалында? Олуя болбойлу, бирок фактыларды карайлы. Сезепин айтпадыбы? Биз деди Тайвань маселесинде Фридриктин капканына түшүп калбайлы деди. Күнү батпас империяга атаандар чыга баштаганда, ошол күчтүү күнү батып бараткан империя курал колдонуп, жаңжал чыгарып, тигил экинчи атаандашын өйдөлөтпөй коет. Онго барбайлы деп айтты да, мунун жандырмагы. Мына ушуну мен ойлоймун, Трамп саясатчыларга караганда да Трамп жакшы түшүнөт деп ойлойм. Себеби бул акча менен иштеген адам саясатчыдан башкача көрөт турмушту. Кытайдын акырындап ал Түштүк Чыгыш Азияда бүтүндөй аскерий кубаты жактан үстөмдүгүн жөн эле орнотту десе деле болот да. Мына ушул нерсе дагы Америка Кошмо Штаттарын ойлонтуп атат. Ошон үчүн булар Тайвань маселеси тынч эле чечилет. Эми мына Ормуз кысыгынын ачылышы кайсы өлкө үчүн көбүрөөк муктаждык бар? Америкага муктаждык барбы же
Кытай көбүрөөк муктажбы? Ормуз кысыгындагы кризис жоюлуп, кысыктан кемелердин өтө башташына. Бул жерде биринчи кезекте Америкага бар муктаждык деп эсептейм. Себеби мына бул Иранга каршы Израиль менен Кошмо Штаттар баштаган согуштан кийин Кытай үзгүлтүксүз эле мунай кемелер каттап атты, туурабы? 80%ке жакын бул жерден алат. Деген менен ошол маалда Америка Кошмо Штаттарда мына өзүң билесиң бензин 50%ке кымбаттады. 50 эмес 2 эсе кымбаттап кетти го. Туура. Ушундай кымбаттап кетти да. Биздин Мэрилендде дагы азыр 4 нечи. Мурда болсо 2,60га тап түшсүн, азыр 4төн өйдө 5ке чейин чыгып кетип атат. Мына ал эми Кытай Австралияга, Филиппинге, анан Таиландга айтты, дагы башка өлкөлөргө, жел тегирмендерди, күн өсканаларды куруп, электр энергияны жардам берели деди. Америка Кошмо Штаттары муну айта алган жок. Ал жерден анан кийин экинчиден Америка Кошмо Штаттарына дагы өткөн мунайдын чоң бөлүгү ошол Ормуз кысыгындагы, Перс булугундагы өлкөлөр алат. Бул жерде 5%, бирок булар эмне үчүн маанилүү? Ал жерде 5-чи флоту бар го, Анан Американын дүйнөнүн 100дөн көп өлкөсүндө аскерий базалары бар. Аларга ошол жактан алчу да. Экинчиден дагы бир чочуганы Суэц каналынын башында, Иран контролдоп калат деп чочудуп атты да. Муну 5 мамлекет: Катар, Кувейт, Бириккен Араб Эмирлиги, Саудия, Бахрейн. Ушулардагы Американын аскерий базалары талканы чыкты го, мындайча айтканда. Казармалары бардыгы. Мына ушул үчүн бул жерде утук, же болбосо бул жердеги тынчтык, же болбосо тынчтыкка жетишүү азыр Америка үчүн пайдалуу. Кытай болсо саясий жактан дагы, экономикалык жактан, аскерий жактан дагы, дипломатиялык жактан дагы утту. Аскерий жактан дегеним ошо согуш алдында жанагы Перс булугундагы шейхтер башындагы мамлекеттерди Кытай курал жарагын сатып атты. Иранга жардам берип, ошол эле убакта жана 5 мамлекетке да курал сатып атат Кытай, Сатып атты. Кытайдагы өзүнүн пайдасын көрүп аткан экен бул согуштан. Сизге чоң рахмат. Биз мынабу азыр жыйынтыктап айта албайбыз. Кошмо Штаттар уттубу же Кытай уттубу, кимиси кандай келишимге келди? Бул жолугушуудан мунун жыйынтыгы дагы азыр чыга элек. Келишимдер ачык жарыялана элек. Ошондуктан азыр бир тараптуу жыйынтык чыгарыш кыйын. Бирок бир гана нерсени айтат экенбиз, ошо Трамп мурдагы мөөнөтүнө караганда азыр кичине алысыраак абалда көбүрөөк сүйлөшүүгө муктаж болуп барып жаткандыгы туура экен да. Сизге чоң рахмат. Кечирип коюп, Кубат мырза. Аргасынан ушул жердечи жанагы Владимир Ильич Лениндин саясат экономиканын топтолгон түйүнтмасы деген эске түшөт да. Эң жакшы жыйынтык. Сизге чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен эфирде белгилүү аналитик, эксперт, журналист Амирбек Азам уулу болду. Биз болсо темабызды улантабыз. Ак үйдүн маалыматына караганда, эки лидер Иран эч качан өзөктүк куралга ээ болбошу керек деген бир пикирге келишкен. Ошондой эле Ормуз кысыгы ачык бойдон калышы зарылдыгын белгилешип, кысыктан кемелер акча төлөбөй өтүшү керектигин да бекемдешкен. АКШ Кытайдан Иранды сүйлөшүү столуна отургузууга жардам сурап жатат. Ал эми Кытай азырынча жаңжалга түздөн-түз аралашпай, ортомчу ролун өтө этияттык менен жүргүзүүдө. Дүйнөлүк прессада, анын ичинде АКШнын CNN баштаган кадыр барктуу маалымат каражаттарында да Франциянын президенти Эммануэл Макрондун ирандык актриса менен мамилесине көңүл бурушууда. Бул талкууларга журналист Флориан Тардифтин жаңы чыккан Дээрлик идеалдуу түгөй аттуу китеби себеп болду. Анда Макрон менен франко-ирандык актриса Голшифте Фарханинин ортосунда бир нече ай бою платоникалык байланыш болгондугу айтылган.
Автордун сөзүнө караганда, президент актрисага телефондон SMS жазып турган жана алардын айрымдары жеке жакын мүнөзгө өткөн. Эске салсак, былтыр Вьетнамга расмий сапары маалында учактан түшүп жатканда президенттин жубайы Бриджит күйөөсүн жаакка чаап жиберген видео тараган болчу. Ал окуя дал ушул актрисага болгон кызганычтан чыккан болушу мүмкүн деген версия айтылууда. Бирок президенттин үй бүлөсү бул маалыматтарды расмий түрдө четке какты. Елисей сарайына жакын булактар 1-айым эч качан күйөөсүнүн телефонун текшербейт дешти. Ал эми актриса Голшифте болсо бул маалыматтарды ушак ойдон чыгарылган сөздөр деп билдирди. Эммануэл Макрон менен Брижит Макрон 2007 жылдан бери үй бүлө. Брижит айым президенттин мурдагы мугалими болгон. Экөөнүн жаш айырмасы 24 жыл. Голшифте Фарахани 83 жылы Иранда кино жана театр ишмерлеринин үй бүлөсүндө туулган, 2 рет турмуш курган. AQShnын Гавайи штатында тукум курут болуп бараткан түленге ташырыткан адам федералдык агенттер тарабынан камакка алынды. Окуя Мауи аралында Лайхана жээгинде болгон. Интернетке тараган видеодо турист чоң ташты Лани аттуу түленди көздөй ыргытып жатканын көрүүгө болот. Басылмалар кармалган адам Вашингтон шаарынын тургуну 38 жаштагы Игорь Литвенчук экендигин тастыктоодо. Айрым басылмалар аны украиналык ишкер деп аташты. Күбөлөрдүн айтымында ал адамдардын эскертүүсүнө "Мен баймын, каалаган суммадагы айып пул төлөп бере алам" деген сөз айткан. Бул окуя Гавайиде чоң нааразычылык жаратып, катуу талкууга жем таштаган. Себеби Лани аттуу түлен жергиликтүү эл арасында өзгөчө символго ээ. 2023 жылдагы Гавайидеги өрттөн улам арал тургундары бул түленди жаңы үмүттүн белгиси катары карашат. Видеодон кийин жергиликтүү тургундардын бири Игорьду сабап жатканы социалдык тармактарга кеңири тараган болчу. AQShnын бийлиги Литвенчукка жоголуп бараткан жаныбарларды коргоо мыйзамын бузду деген айып такты. Эгер күнөөсү далилденсе, ал бир нече жылга соттолуп, $10 миң айып пул төлөшү ыктымал. Түлендин окуясы менен Америка жаңылыктарынын соңуна келдик. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазыңыз. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.